Кыргызстан тоо лыжа спортун жана кышкы туризмди өнүктүрүү үчүн олуттуу потенциалга ээ. Глобалдык климаттык өзгөрүүлөрдүн шартында планетанын түштүк жана түштүк чыгыш региондорундагы өлкөлөрдүн көптөгөн тургундары жогорку атмосфералык температурада бир аз да болсо убакыт өткөрүүнү самап, республикабыздын бийик тоолуу кышкы базаларында жана курортторунда эс алууну өздөштүрө башташты. Президент Садыр Жапаровдун колдоосунун астында жана мамлекет башчысынын жеке демилгеси менен республикада Чаншань жана Теске Ала тоо кыркаларында заманбап эс алуу зоналарын жана тоо лыжа базаларын курууга багыт алынды. Кыргызстан жакынкы келечекте Азиянын Швейцариясы болот. Биздин өзүбүздүн бир канча Куршавелибиз болот. Бул тууралуу Бакуда өткөн Бириккен Улуттар уюмунун климаттын өзгөрүшү жөнүндө алкактык конвенциясынын тараптарынын конференциясынын 29-сессиясынын алкагында Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов News.ru интернет булагына билдирди. Популярдуу Альпы тоолорунан айырмаланып, Кыргызстандын тоолору кыйла бийик, мында көп кар жайт. Кыргызстандын тоолору кышкы эс алуу индустриясын өнүктүрүү үчүн олуттуу мүмкүнчүлүктөргө ээ. Бул көз карандысыз тоолуу өлкөнүн социалдык экономикалык гүлдөп өсүшүнө алып баруучу жалгыз жол эмес, бирок акыркысы дагы эмес экендигин баса белгиледи.